мына ушуга окшогон журналист балдарды биз бүгүн коргоп колдошубуз керек да, бардыгыбыз биргеликте. Мына фактылар менен алып чыгды. Туура айтабыз, биз факты керек деп. Мына факты. İçine girgizip bu kumar ekspertizanın dəlili çıkandan keyin kumarxana деп айтылат. Elder girip акчасын уткуруп атпайбы? Дагы кандай экспертиза керек буга? Ушуну силерге сунуш катары да ушул нерсеге көзөмөл кылсаңыздар. Азыр бир комиссия түзүп туруп, биргеликте мына депутаттардан да кошулгул, азыр мына билим берүү тармагынан берет деп атпайбы? Кордунду бул кумархана эмес деп. Ошону кимдер берген ошо кордунду? Бүт ошолор жолго тартыш керек болуп атат да. Мына мага берген, биз тапшырма бергенбиз 8 ушундай казинону жаптырдык деген маалымат берген. Мен дагы өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирем. Кече мына журналисттер алып чыгып берди да, мына факты кылып берди. Кече биз сразу мен көзөмөлгө алып, органдар чакырып сүйлөштүм да. Мына азыр булар катуу иш алып барып атышат. Бирок баары мындай мыйзамга такап алышкан да, мына бирине бири байлап, булар билбеген нерсе жок, чындыгын айткандачы. Билбеген нерсе жок да. Туура менде деле ой бар, күмөн бар. Өздөрү кызыктар да буларды иштеткенге. Буга чейин да болгон, дагы да улатып атышы мүмкүн. Мына кече начальник менен сүйлөштүм Мурат Самидович менен мына. Эгер мен ошолордон дойлалуу иштеле турган факт болсо, Талай Насибович мен кеткенге даярмын деди да. Мен катуу сүйлөштүк кече. Кече катуу тапшырма бердим, мына азыр көзөмөл алып атышат. Ошол жерде участковый мен керек болсо участковыйды дагы кызматтан алгын деген тапшырма бердим да. Кече айттым ошол жерде. Помдун начальник чара колдонот. Биздин көзөмөлдө болот. Эми баягында айтканда бул жалпы мына коомчулук күрөшкөнүбүз туура болуп атат да. Мына журналисттер алып чыгып берди. Депутаттар силер реакция кылып атасыңар. Биз да реакция кылайлы. Биргеликте жалпы эмелер коомчулук биргеликте күрөшүшүбүз керек да. Оор маселе экен. Мына мага берген маалымат боюнча жабылган, иштебей атат, мындай деп мына заключение, булар өздөрү айтып берет да. Заключение алып кой, болду, иштей бер дейт. Бардыгы өздөрү мыйзамдын ар жак буруп алып келип такап берсе, жооптор ушул. Эгер булар жабалып десе, жапса болот да. Эмне үчүн ошол жерге туруп алып, участковый туруп алса эле киргизбей койсо эле болду да. Анан эми журналист боюнча кечеки ыдырыс боюнча, сабаган боюнча мен да көзөмөлгө алдым эле, давай жопко тарткыла деп туруп. Ал өзү азыр да силерде айтып атам, эми встречный жазып берип коюп, мына арыз алып коюптур да, жазбай. Эгер арыз жазып туруп булар карабай турган болсо, булар жооп берет, катуу жооп берет. Ал биздин көзөмөлдө шаар башчысы катары мен ага катуу турамын да. Мен тем более казино андай нерселер менен аласа бересем жок. Мен кызыктармын аларды жапканга. Мына маалымат болсо бергиле, биргеликте күрөшөлү.